Инновациялык күн кургаткыч ишкердин жумушун жеңилдетти. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин ийгилик баяныбыз Жалал Абад областынын Каба айылынын ишкер айым Рана Чекировага арналат. Ал мөмө жемиштерди жана жыгачтан тышкары токой продукциясын чогултуу жана кургатуу үчүн бириккен 8 топтун биринин лидери. Өзү жана анын киреше булактары тууралуу ал мындай деген. Менин үйүм Каба айылында. 24 жашымда жаш мугалим болуп иштеп жүргөн кезимде жаңгакты дүңүнөн сатып алам деп келип, ушул жерге келин болуп калдым. Турмушка чыккандан кийин үй тиричилиги менен эле алек болдум. Элеттин аялдарындай эле корообуздан чогулткан бир аз мөмө жемишти үйдүн чатырында кургатып жаттым. Биздин айылдын жашоочулары негизинен жаңгак терип, мал багуу менен алектенишет. Бирок түшүм алынбай калган жылдарда болуп, районубузда жайыттар азайып баратат. Жыл өткөн сайын үй бүлөмдү, чоңоюп бараткан кызымды калтырып, Орусияга иштеп кетишим мен үчүн кыйын боло баштады. Күндөрдүн биринде биздин айылга кыргыз-герман долбоорунун адистери келип, биздин жамаатка аймактан бардык кошуналар колдоно ала турган күн кургаткычты орнотууну сунушташты. Менден мөмө жемишти чоң көрөмдө кургатуу үчүн аял эркектерди кургатуу тобуна бириктире аламбы деп сурашканда, мен кабатыр болбоңуз. Менин чатырым кенен, орун бар, баарына орун жетет дедим. Күн кургаткычы мурда чатырга кантип кургатканыбызды унуттурарын ошондо билбептирмин. Кургаткычтын өзү да электр кубатына туташтырылган. Ал кургатууга кеткен убакытты кыскартып, биз үчүн иш процессин жөнөкөйлөштүрдү. Айылыбыздын тургундары менен биз дароо эле айырмасын байкадык. Мурда үйдүн чатырында чаңга аралашып кара өрүктү бир жума кургатсак, күн кургаткычында таза жана жумшак бойдон калып 3-4 күндө эле кургап калат. Жайында кошуналарым менен пастила жасаш үчүн ар бири 80 литрден 6 казан бышырып, 2 күндө кургатып алчубыз. Мени айылыбыздагы кургатуучу топтун жетекчиси болуп шайлаган соң, Жалал Абадда азык-түлүк коопсуздугу боюнча уюштурулган окууга катыштым. Ал жерден азыкты даярдоо, кургатуу процессине байкоо жүргүзүү, даяр продукцияны сактоо боюнча керектүү билим алдым. Мурда биз кургатылган азыкты түз эле полиэтиленге ыргытсак, азыр аларды кагаз баштыктарга салып сактайбыз. Бул дагы алардын табигый түсү жана даамынын сакталышына өбөлгө түзөт экен. Тренингтерге бизге дары чөптөрдүн касиети жөнүндө да айтып беришти. Биз башка катышуучулар менен бирге сүрөттөрдү карап, ой бул чөп Кабада өсөт да, бул болсо ооган талада, Чарбакта да бар, муну чайга да кошобуз. Жада калса бир чөптүн аталышын да билип алдым. Машыра кымыздыгы. Аны мен мурда Москвадагы кафеканаларда иштеп жүргөндө көрүп калчумун. Ошондой эле дары чөптөрүн жылдын кайсы мезгилинде алар өскөн жерине зыян келтирбей чогултса болорун биздин базарда эмнеге суроо талап бар экенин үйрөтүштү. Кургатуу топторунун башка жетекчилерине бала кезимде чоң энем менен бирге ар кандай чөптөрдү, кийик от, уйгак, какым, бака жалбырак, сары чай чөп чогултканымды эстеп айтып бердим. Энем экөөбүз тоого чыгып 4 саат бою ал жерден чөп чогултуп, чоң энемдин жөнөкөй жана турмушта кереги тие турган билими менин кулагыма күмүш сырга эле. Кургаткыч боюнча бардык керектүү маалыматты алып, биз кошуналар менен өз алдынча иштөө графигин түздүк. Убакытты да макулдашып алдык. Ортобузда эч кандай таарыныч жаралган жок. Анткени кургаткычтын торлору бошогондо мен дароо кошуналарга "Кана эмнеңер бар, кургаткычка жайгыла" деп кабар берип турдум. Бири-бирибизге мөмө жемиштерди туурап кургаткычка салып, баарын кайра таңгактаганга жардам берип турдук. Балдарыбыз да кол алышып турушту. Жаныбыздан чыгышкан жок. Пайдалуу шам-шумунда кургаткычка дароо кол сунуп жеп турушчу. Бир жолу кошуна келиндер менен чогуу Төркүнүм Нокен районундагы мектептердин бирине 2 кап кургатылган алмурут, алма, алча алып бардык эле дароо эле кийинки жылга буйртма алдык. Алар ишкер айымдарды колдойбуз деп кургатылган мөмө жемишти бизден алып, жаңы окуу жылы бою балдарга компот жасап беребиз дешти.
Ошондой эле биз жекече мобилдик WhatsApp тобун түзүп алганбыз. Анда биз жаңылыктан сатып алуучулардын номурларын салып турабыз. Ошондой эле кыргыз-герман долбоорунан тренингтерге чакыруулар жөнөтүлөт. Тренинг аркылуу биз көп нерсени үйрөндүк. Эми биз жаңы сатып алуучуларды издеп, башка райондордо жана аймактарда бизди тааныгандай кылып, продукциябызга этикетка заказ кылабыз. Жалал Абад облусунун ар кайсы районуна барганда кызымды ээрчитип алам. Орусияга иштегени кетип калган учурларда толуп калган сагынычыбызды жазганга аракет кылам. Жолдо жүрүп кызым мага продукциябыздын жарнамасы үчүн социалдык тармакты кантип колдонууну үйрөтөт дагы. Азыр болсо жаңы этикетканы экөөбүз чогуу ойлоп чыгалы деп жатабыз. Германия өкмөтүнүн тапшырмасы менен GIZ тарабынан ишке ашырылып жаткан Жалал Абад облусундагы жаңак токойлорун жана жайыттарын башкарууга жергиликтүү жааматты катыштыруу менен биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жакырчылыкты кыскартуу боюнча кыргыз-герман долбоору жергиликтүү тургундарга киреше алуунун альтернативдүү жолдорун өздөштүрүүгө колдоо көрсөтүп келет. Жергиликтүү кызыктар топтор үчүн күн кургаткычтар орнотулуп, окутуулар жүргүзүлүп, пайдалуу кеңештер берилет. Бир гана Рана Чекированын үй бүлөсү күн кургаткычты иштетип, 4 айда 700 килограмм алма, 30 килограмм алмурут, 150 килограмм кара өрүк жана 180 килограмм ар кандай дары чөптөрдү кургатышкан. Бул продукцияны сатуу менен үй бүлө 78.800 сомдук кошумча киреше ала алышты. Айтмакчы, кургатуучу топтор тарабынан даярдалган жана сатылган бардык продукциянын жалпы наркы 2019 жылы дээрлик 3 миллион 500 миң сом. Ал эми 2020 жылы 1 миллион 500 миң сом. Жана аягына чыга элек 2021 жылы 2 миллион 700 миң сомду түздү. 16 ноябрда Базар Коргон районунда өткөн жаңак фестивалын кургатуучу топтордун продукциялары коюлган чатырлар өзгөчө орунду ээлеп, жергиликтүү жана чет элдик сатып алуучулардын кызыгуусун жаратты. Фестивалдын алкагында өткөн илимий практикалык конференцияда жыгачтан тышкары токой продуктуларын чогултуу жана кайра иштетүү, ошондой эле жергиликтүү калктын альтернативдүү киреше булактары катары туризмди өнүктүрүү темалары талкууланды.